Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас радостное событие. Наш клиент въехал в Россию. У нее был запрет от Роспотребнадзора бессрочный. Мы его сняли, отменили. И в настоящий момент клиент въехал в Россию и находится у нас в офисе. Саламатсыздарбы? Мен Гүлбарчын. Просто мен бул жерде көп жылдан бери иштегем. Иштеп жүрүп Сахарова баргам. Сахарыдан мен Ленинский проспектке немем жөнөткөн. Ал жака барып, атып, бир лечениясына барбай койгом. Барбай ошо менен жүрүп границага чыкканы кеттим. Границага барып, мен границадан чыгып атканда ошол машина менен чыгып кирди чыкты болуп атканда ошол жерден Россиянын элери мени запрет кылып, черный список кылып, артка айдаган. Мен ошондон ары Кыргызстанга 5 күндө жеткем. 5 күндө Кыргызстанга барып, өзүмдүн жериме баргандан кийин бул жака бир этип суранып, булар менен иштешкени эмне кылгам. Булар мени гарантия беришкен мага 100% деп, сен 100% сага гарантия беребиз. Биз сени алып чыгып келе алабыз Россияга. Жолуң запреттериңди тазалап беребиз деп. Мен ага ишенип, бул жак менен эмне кылып, 1 февралда документтерибизди бергенбиз биз. Мына 24 мартта мен учуп келдим Кыргызстандан. Ошондо сиз документтериңизди тууралайын деп границага чыккансыз да? Границага кирди чыкты кылып, регистрация жөнүндө чыкканбыз да. Эми регистрацияга чыга бергенин деле кереги жок экен да. Кайрылса ошо юристтерге кайрылып иштегенде ошол эле оң экен деп ойлойм да менчи. Сиз Кыргызстанга кеткенден кийин канча убакыт ал жакта жүрдүңүз? 2 ай эле. Анда сиз барып эле Мен барып эле сразу эле кайрылган жокмун. Биринчиден ишенген жокмун. Мен деле мошенник ана мына деп ишенбей жүрдүм. Бирок менин атам ишендирип туруп алды да. Булар телевиденияга чыгып атат. Биздин кыздар дагы бар экен, биздин балдар дагы бар экен, кандай эле ишенбейт. Бир кайрылып көр деп. Ошолор мени үгүттөдү. Ошолор аркылуу мен буларга ишенип, башка юристтерге деле кайрылбадым. Прям бияк менен 15 күн жатып кайрылбай отурдум. Сүйлөшкөндөн кийин деле 15 күн ишенбей жаттым да. Анан кийин кайта бердим кагаздарымы. Ошол. Ошондо сиз 1 февралда кайрылып, ошондо документтериңиздин баарын жиберип, анан ишиңиз башталган э? Ишим башталган ошондо. 24 мартта өзүм учуп келдим. 20 мартта бүттү немем. Ачылды, жолуң ачылды, келе бер деп бул жак мени чакырды. Демек, жана теракт болуп өзүчө болгондон кийин, ошондон кийин 2 күндөн кийин кеттиңиз. Ооба. Жол жакшынакай эле учуп келдик. Аэропорттон эч кандай кыйынчылык болгон жок. Жөн эле обычный эле өттүк. Мурункудай эле. Сизге окшош запретке, Роспотребнадзордон запретке чыгып калгандарга кандай кеңеш бересиз? Кеңеш берет элем, кайрылгыла бул жак юристке, кайрылгыла айтып дегиле бардыгын 100% чыгарып берем деп мага гарантия берди. Мына мен чыгып келдим. Жакшына кайрылып, жакшы келип эмне кылсаңар болот, бияка кайрылсаңыздар.